Орусияда жүргөн кыргызстандыктар 15-июнга чейин аталган өлкөдө жүрүү тартибине ылайык документтерин тууралоого милдеттүү. Бул тууралуу Орусиянын Тышкы иштер министрлиги КМШ өлкөлөрүнө эскертүүдө. Ал эми Орусияда жүргөн кыргызстандык мигрант Кадырбек Турсуналуу уулунун айтымында мигранттар документтерин тууралап алууга аракеттенип жаткандыгын билдирет. Россия жергесинин Москва шаарында 3 жылдан бери такси кызматында иштеп келем. Кече жакында 15-июлга чейин мигранттарга документтерин сарамжылоо боюнча буйрук чыккан. Ал чын, жалган эмес. Кудайга шүгүр, биздин мигранттар, Кыргызстандын мигранттары документтерин сарамжылап азыр жасап жатышат бар жогу. Биз билишибиз боюнча интернет булактарынан, сайттардан бүт эле жарыя кылып атабыз, жасап атышат. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков миграцияга байланыштуу иш алып барган өкмөт өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Новиков мигранттардан Орусиядан депортацияланбашы үчүн элчилик, консулдуктар менен мамлекеттик органдар чогуу иш алып барышы керектигин баса белгиледи. Орусиялык расмий тарап эмгек мигранттарынын укугун басмырлаган иш-аракеттерди кылбайт. Бирок мигранттар да өз кезегинде өзүнүн расмий макамын аныктап, документтерин тактап алышы керек. Бул үчүн диаспоралар менен чогуу иш алып барып, ар бир кыргызстандык эмгек мигрантына документтерин тактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрсүн. Ал эми Тышкы иштер министрлиги мигранттар документтерин тууралашы зарыл деп билдиришет. Анткени жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы келишим, коопсуздукту камсыздоо полисинин болуусу талаштуу учурларда мигранттардын укугунун корголуусу үчүн керектелерин кошумчалашты. Тышкы иштер министрликте жаңы түзүлдү. Азыр 2 министерствону кошту го, жана миграция представительство. Ошо кошкондон кийин бизге внешний миграция деген функция кирди, Миткеч. Ошол эми жаңы департамент түзүлүп, азыр 2 түзүмдөрдүн статустун чечимдери биригип атат, анан жана положениялар жаңыдан жасалып атат. Негизи, конечно, берилет маалымат. Бул жакта мурда ошол алдын ала, мисалы бизде деле болот, Ошто бизде өкүлчүлүк бар. Бир жака учуп кетип атканда алдын ала келсе, бизде жана памяткалар болот да. Кайсы жака учуп кетип аткан, Корея болсо, Турция болсо, биз ошо памяткалар боюнча консультация беребиз да. Бир нече күн мурда Орусиянын Ички иштер министрлиги КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө мыйзамсыз жүргөн мигранттардын маселесин тез арада чечүүнү талап кылып, документ иштерин бүтүрбөгөн мигранттарга 15-июнга чейин чыгып кетүүнү же өлкөдө жүрүү тартибин мыйзамдаштырууну эскерткен. Аклай Карабаева, Регион.